Кандайсыңар кыздар, жакшысыңарбы? Кутман күнүңөр менен. Бүгүн мен силерге Доброген тууралуу айтып берейин деп атам. Доброген бизде билесиңер, Доброген актив деген ушундай сонун бизде порошок бар. Мен аны сыртынан могул эме контейнерге салып койдум. Мага чыгарып бул жака салыш удобно болуш үчүн мен контейнерге салып койгонмун. Доброген актив эмнеге пайдаланылат? Кимдин бели ооруса, кимдин буттары ооруса, ким жана тизелери мындай ийилип турганда ооруй турган болуп калат, кимдин ата энесиники, может азыр өздөрүнүкү ошондой болуп аткандыр. Жаш келиндердики көбүнчө бели ушундай кокустатып же ошондой ооруп калган учурлар болот. Ошону биз мындай эртең менен турганда кааласак сууга кошуп алсак болот. Сууга кошкондо как малиновый эле мындай суу напиток болуп калат. Кааласак мондай мага ошо кефирге аралаштырып алсаңар болот, кыздар. Мен кефирге мындай 2 чайный ложка порошокду салып туруп эле, мына 100 грамм кефирге 2 ложка салып туруп эле, муну бир 5-10 минутта тийбей коюп коем да. Ошондо өзү мындай болуп сиңип кетет да. Сиңип. Антпесе мен дароо аралаштырсам бул комочек болуп калышы мүмкүн да. Ошого өзү сиңгенден кийин 5 минуттан кийин аралаштырып туруп, коюу йогурт болуп калат. Ошентип ичип алыңыздар. Бул любой ошондой сөөлүк ооруларын, бел ооруларынын, бут ооруларынын алдын алуу үчүн колдонсо болот. Анан бунун ичинде коллаген бар. Коллаген ошол эле биздин сөөктөрүбүзгө, белдерибизге пайда болот. Ошондой эле биздин кожабызга, чачыбыздын, терибиздин, тырмактарыбыздын жакшы сулуу болуп өсүшүн камсыздап берет экен, кыздар. Ушул Доброген коллагеновый напитокду да сөзсүз заказыңарга кошуп алып ичип көрүшүңөрдү сунуштаймын. Тааныштарыңарга, апаларыңарга, эжелериңерге ушундай алып берсеңер болот. Өтө сонун.